Санжырада селкинчек, санат, ыр деп серпилет. Жаңы сезон башталды, жалпыға айтсақ белгілеп. Тапшырма, суроо, жооптор таразалап эл билет. Ыр куржуну сөгүлөт, ырыстуу ырлар төгүлөт. Анда салам айтып мекенге, Санжырага төргө өт. Санжырада селкинчек, санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 12-ден 2-ге чейин. Санжырада селкинчек долбоору. 12-24 кутмандыгыңыздар менен ардактуу Санжыра радиосунун жалпы угармандары, НТС телеканалынын көрөрмандары, бүгүн 26 май, күнгө дүйшөмбү, кайрадан ушул жуманы жакшы бир ырмаанай менен баштайлы деп турабыз. Селкинчек долбоору өз ишин баштайт. Кудай буйрса жуманын соңуна чейин сиздерди күн сайын күтүп чогуу болууга чакырамын, кубанычта боломун. 57-77-98 сандары сиз менен бизди байланыштырсын жана эгерде ушул эфирди толук көрөм десеңиз биздин YouTube каналыбызга кош келиңиздер. Атым Алмагүл, Кудай буйрса бирге болобуз. Бүгүн дагы Санжыра радиосунун төрүндө мыкты таланттар селкинчекти күйлөйбүз деп өзгөчө жакшы ниет менен, жакшы пейил менен, анан жакшы ырлар менен биздин үйдүн төрүндө отурат. Санжыра радиосунун эмгек сиңирген эл артисттери деп айтсам жаңылышпайт болушум керек. Таланттуучу Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониядагы эл шайырлары тобунда эмгектенип жаткан азыр деле жетекчиңиз эл шайыр. Жок, өткөрүп өткөрүп саңасызбы? Эл шайырларынын дагы бир шайыр таланттуу өзгөчө мыкты жигиттеринин бири Кылыч Бекишев агайыбыз конокто. Санжыра радиосунун эл артисти, кол чалуулар болсун. Кош келипсиз. Кылыч мырза, сизди көргөнүңүзгө өтө кубанычтабыз. Кылыч агамдын маңдайында дагы бир таланттуу, супсулуу, созулонгон, өзгөчө стили, өзгөчө бир өнөрү бар таланттуу жигем отурат. Карамолдо Розов атындагы академиялык оркестрдин солисткасы, ошол эле Улуттук филармонияда Карлыгач Ногойбаева конокто. Кол чалуулар болсун. Кош келипсиздер. Бүгүн 26 май, дал ушул күнү бардык жерлерде бүтүрүү кечелери болуп атат, жолугушуулар болуп атат, 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык, 40 жылдык дегендей, мектепте коңгуроолор кагылып атат дегендей. Кылыч агам мектепти бүткөндө канча жыл болду экен? Карлыгач эжеме көңүңүздөрдөн чогуу сурайын. Канча жыл болду? Кайсыл мектепти аяктагансыз? Бул күндө эшиктеги баягы окуучуларды, отурган бөбөктөрдү көрүп алып, сиз да окуучулук кезиңизде эстедиңизби? Кандай сезимдер болот атагай? Рахмат, алдым менен ошо кыргыз эли менен учурашып алалы. Амансыздарбы? Ушул куттуу студияда отурган Алмагүл сага рахмат, ушинтип чакырып бизди эл менен жолуктуруп дегендей. Эми ал убакта Сайыз убагы болчу, 1988 жылы Жети Өгүз районуна караштуу Боз Бешик айылында орто мектепти аяктагам 88 жылы. Андан бери эсептесек ушул 37 жыл болуп калабы, 37 жыл болуптур да мен бүткөнүмө. Ошондон бери ошол өнөр жолунда дегендей келатабыз буюрса. Ошол 37 жыл болуптур да. 37 жыл болду. Кайсыл мектеп ошондо деп калыптыр? Желдеңбаев атындагы Боз Бешик орто мектебин аяктагам. Жакшы окугансызбы мектепте? Мектепте жакшы окугам. Аябай тартиптүү, үлгүлүү окуучулардан болсоңуз керек. Үй бүлөдө тарбиялангам. Баягы ошол өнөрдүн арты менен көп баягы алдыда жүрсөң баягы сабактарың баары өзүнөн өзү коюлуп ошондой болчу. Бирок сабакты жакшы окучумун негизинде. Баардык сабактарга баягы катышканга аракет кылып, анан баягы кароо конкурстарга эсе дегендер болчу. Аяка кеткенде агайлар кадимкидей ушул барып кел, өнөрүңдү калтырба дешип, мага ушундай бир колдоо көрсөтүшчү да. Ошол бияка мен филармонияга 2 жылдык студияга келгениме да ошол мектепте салым себепчи болгон. Ошол направление берип, жолдомо берип, ошол жерде окуп, кызмат баягы кандай десем, ошол маданият жолунда кайра келип иште деген, бирок менен мага убакыт болгон жок, себеби маданият үйүнө директорлукка жиберишкен да менчи. Бирок мен филармония жибербей койду, чындыгында эми солист болуп иштеп калдым. Ошол бойдон анан ошол жакта улантып калдым да. Эң сон. 38 жакында 40 жыл болот экен. Карлыгач эжеке, сизге канча жыл болду? Сиз кайсыл мектепте аяктагансыз? Мен жогорку Аларчы орто мектебин 96-жылы бүттүк, ушу 30 жыл. Сиз деле агам аркасынан колуп келиптиз да? Эсептеп атпайм болчу. 30 жыл болуп калды ушу. Сиз мектепте кандай окугансыз? Мен 9-класска чейин аябай берилип жакшы окудум да. 9-дан кийин багы эме боло баштады экенсиң да.
Чоңоюп, ачыгын айтыш керек, бирок жакшы окудум. Байкем айткандай, таланттын күчү менен звезда боло бересиң го мектепте. Ар бир жанагындай кечелер, мероприятиялар сенсиз өтпөйт. Фестивалдарга барчумун, колумузун көтөрүп дастан айтчумун, элдик ыргардарды аччумун ошо кезде. Ошо кезде эле. Музыкант мугалимибиз абдан жакшы үлгү көргөзүп, анан 11 ошол жактан бүттүм. 11-ди бүтүп атканда ошо мен максатым ырчы болуш керек болуп, анан ошо искусствого тапшырам. Атсам атам артист болуп не кыласың, кызым? Кыз балага артист болгон болбойт. Болбосо өздөрү түрткү берип, комузду өзү сатып берип, дастан айтып жүрүр деп атам өзү кичинекей мен эме кылган да, колдогон да. Анан 11-класста 9 май күнү жанагы Роза эжебиздин ооган ыры бар го. Ошону комуздан угуп, ал кезде кассета эмес беле, магнитофонго коюп алып, анан комузга салып, ошону угуп алып жаттап, анан кийин 9 майда ошол дастандырдап бергем да. 9 майды ушунчалык белгилечибиз баягы мектеп кезде. Анан генерал Самсалиев атындагы да биздин мектепчи. Ошо Самсалиевке мына быйыл 100 жыл болот экен, болмок экен эгер тирүү жашында болсо. Анан ошо киши бата берген. Бул кыздын жолун байлабагыла, келечекте кыргыз элине жарай турган кыргыздын чоң таланты болчудай кыз экен деп ата энеме бата берип мага. Анан ата энеме айтмын, ата энем үйгө келгенде ушинтип айткан: сага генерал бата берди, жолуң ачык кызым, бара кой, тапшыра кой, кыялыңдагы нерсени аткара кой деп. Ошондон бери эле тырмышып эле келатам ошо. 30 жыл болуптур ошо бүгүн айтып атсаң деп. Эң сонун. Жакшы. Келиңиздер анда баштайлы. Ыр менен жалпы бүтүрүүчүлөр биз жолугушууда жүргөндөрдүн баардыгына. Карлыгач карындашым баштап берсе, анан убакыттан пайдаланып куттуктап коеюн. Ошо биздин коллективге солист болуп кабыл алганга турасың ба? Мен бирөөнөлөрдөн угуп калдым да, жакында ошо келди деп. Рахмат. Кут болсун чоң коллективде. Рахмат байке. Эми өнөрлүү жерде калбайт дейт, баягы филармония эмелердин очогу да. Ооба, буюрса. Залкарлардын ошол жерде өнүп өсүп дегендей. Айтканыңыздар келсин. Сиздердин артыңыздарды жолдосок эле чоң нерсеге жетебиз деп ойлойм. Анткени ал жерде кимдер гана баскан жок, кимдердин изин. Мен ошол жерге босогосун аттап киргениме абдан ушунчалык кубанып, сыймыктанып, ичимден сабырдуулук менен биз да кубанып атабыз, азаматсыз. Ойлогон нерсем ишке ашат окшойт. Мына окунуп бүтүп келгенден бери филармонияда эмгектенген инсан жанында отурасыз. Ушул агайдай болуп сиз дагы көп жыл эмгектенип эмгегиңиз өтсүн дейли. Келиңиз анда баштап бериңиз, кандай чыгарма болот? Мен ошо байкем турганда кантип баштамак элем. Эркек кишиге эле дедиң. Белем. Эркек киши баштаса, эркек баштаса өргө дейт, макул. Агайың сизди сыйлап, кыздын бир шашылып атпайбы? Баштап берейин. Эми биз баягы ошол өнөрүбүздү ошол залкарлардын ыры менен таанылып келатпайбызбы? Ансыңарында ошол аталарыбыздын ырларынан аткарып берейин. Өзүмдүн устатым Дүйшөнбө Көкүевдин Омар Султановдун сөзүнө жазылган Курбулар деген жашынакай чыгарма. Баракелди. Нечен жолу жаздар кетти, күздөр кетти. Кыргырлардан аппагай карлар кетти. Бир кездеги капарсыз каткырыктай. Курбулар, билдиңербей биздин жаштык кайда кетти. Судай тонуп каткырыктар, аз-аздан алыстады жаңырыктай. Бир сезим көңүлүмө уюп барат. Курбулар, башталган жаңы гана
ақ шүндері өріктердің төгілген ақ гүлдері күлкілер бір кездегі жырғап күлген құрбылар қайда кетті көрді құрбылар қайда кетті көрді Эй, бара келди, азаматсыз. Құттықтар сізге. 37 жылдан бери, оқуны бүткөндөн берки классташтар менен, курбулар менен катташасызбы, сүйлөшөсүзбү, каарлашасызбы кай? Сөзсүз түрдө баягы ошол 10 жыл окуп, бир айылда өсүп чоңоюп дегендей бир туугандай эле болуп каласың да. Өзүбүздүн ынтымагыбыз бар дегендей жакшылыктарга катышып, айыл менен байланышып, өзүбүздүн WhatsApp группабыз бар дегенде азыр ошондой заман болуп калды. Тез-тезден байланышып турам, жакшылыктарга барып турам. Ансыз жеңем дагы сиздин классташыңыз. Туура айтасыз, өзүбүз ошо 8 классты, 7 классты бүткөндө ошол көө баягы башка жака тапшырып окууга тапшырып кетти. Анан 2 классты кошкондо ошондо биз ошо чогуу окуп калдык да, ошо 7 класстан баштап. Ага чейин А, Б класс болчубуз да. Эң сон. Жеңем дагы 37 буюрса 40 жылдыкка барып буюрса, кетиптер. Кудай Эң сон. Келиңиз анда курбуларга арналган Карлыгач эжеке кандай кылалы кезек сизде? Эми байкемден ушундай сонун жаркырагандарынан кийин мен дагы ушу жалпы угуучуларыбызга, сиздерге арнап күлгүндөй болгон жаштыкты арнап Бектемир Эгинчиев агабыздын күлгүн жаш деген чыгармасын аткарып берейин. Таңдағы ғана чолбоны Бәлі. жарқылдап сүйкін гүлішін жырға атқан бозы жаштықтың алтын гүлісің ақылың тұнық бұлақтай арқар көз күйген шырақтай қайықта бірген қалбастыр армандырмақтай мен бұлбұлға
Өрүрдүн айдай бир жүзүң балкыган. Өмүрдүн алыс сапарын айдасак деймин кайыгын. Жаштыктын алдына çirkin karmasa kaldın balığım. Ey бара келди, азаматсыз кол чабыларсыз. Карылганчыны койбой аткарылуусун дагы ушундай жаштыгы биз болсо бүгүн жаштыкка, ошол окуучулук күндөргө, жакшы күндөргө кайрылып жатабыз. Келиңиз сиз дагы байланышка чыгып, пикириңизди айтып, калуу тилегиңизди узатам десеңиз биз менен чогуу болуңуз. Мейманым бар алгачкысы, кабыл алайын. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен кош келдиңиз. Рахмат. Таланттууларга чындап соолук, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Ошондой эле сандуу заматыбызга соолук ийгиликтер. Бүгүн менин жолдошум Рыскелди Чубектин классташтары 50 жылдык маарак өткөрүп атышты эле. Ошо Атбаш районундагы Ленин атындагы Номур орто мектебинин 75 жылкы бүтүргөн бүтүрүүчүлөрдү 50 жылдык мааракесин менен куттуктап, ошондой эле ошолордун үй бүлөсүнө чың ден соолук, үй бүлөлүк бактылыкту, дөөлөттүү баардыкты каалайм. Ошолорго арнап жакшы ырлардан ырдап коюшса. Макул. Агаңыздын атын кайра айтып коесузбу? Жок, Рыскелди Чубек классташтары. Мен өзүм алтын, Алижең баякташтан. Рыскелди Жумабек мырза, Мен өзүм бара албай калдым, жолдошум өтүп кеткен. Ошолорго арнап жакшы ырлардан ырдап койсо, анан добушумду өкөндө тең бирден берип койсоң жакшы болот. Макул, бар болуңуз. Алтын эжекем, бар болуңуз, рахмат айтабыз. Өзүңө тондук эсир. Ыраазычылык билдиребиз, келип туруңуз. Ат башында Жумабек мырзанын, Рыскелди Жумабек мырзанын классташтарын жолугусуу кеческен. 75 жылы мектепти бүтүргөндөр бирине быйыл 50 жылдык жолугушуу болуп аткан экен. Жалпы эле Кыргызстан боюнча 50 жылдык мектепти бүткөндөрүндө чогулуп аткандар караңыздарчы, бир кылым деп айтсам болот да, жарым кылым. Жарым кылым бирге дос болгон курдаштар, достор жер жазышып, жолугушуп ушундай бир сонун жакшы күн өтүп аткан экен. Кубанычтабыз, куттуктайбыз жалпыңыздарды. Мейман бар, саламатсызбы? Казбек мырза, кош келдиңиз. Рахмат. Сиздин мектепти бүткөнүңүзгө канча жыл болду? 30 жылдан ашты. Жакшы. Каргачсууга бересиз. Бар болуңуз. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирем деп ушуңузду каттап алдым. Келип туруңуз. Рахмат айтайын. Кийинки мейман бар 5777 98 ар бир лампада 3төн угарман байланышка чыкса болот. Сиз да катарга кошулуңуз. Саламатсызбы? Эсенбек байкем, кандайсыз? Денсоолугуңуз жакшыбы? Сиздин мектепти аяктаганыңызга канча жыл болду агай? 45 жыл болду. Эң сонун. Кайсыл мектепти аяктагансыз? Лел мектептин нарында 4 жыл. Нарында Лелинде аяктагансыз, Буюрса 50 жылдыкта жолугушасыздар. Классташтардын группа сизде да барбы? Группа жок, бакташтар 3-4 номуру бар. Суроо берип атасың, сенин өзүң канча жыл болду мектепте? Меникине 18 жыл болуп баратат. Эне читим болушуң кетелек. Ошо да. Сиз 45 жыл болсо, мага 18 жыл эң эле аз да, Агай. Баламан күчүк экенсиң. Сиз негизи өзүңүз уюштургучусуз да, анан кантип классташтар группасын ачпай атасыз? Мен орус классы окугам да, орус классының ушундай болот. 20 жылдыкта өткөн жок, чил-чил тарап кетебиз. Окуй. Аныңыз жаман экен. Анда кыргыз класстар өткөргөндө угуп жүрөм, анан биздин орус класс башка чогулган жок. Түшүндүктүү. Ошон үчүн кыргыз эле класста окуш керек.
Мен ата-энем врач болғаннан орыс класста болса орыс класста оқиды, мен қырғыз класста оқимын деп чырдай берейін. Чырдаш керек болчу. Кыргыз болушубуз керек деп. Биздин мультугандарым көп эле орыс класста окуган. Жакшы экен. Келиңиз. Эми жакшы өттүлөр келип кеткен соолдотум болсун, өмүрүбүз болсун, жакшы ийгиликтерге жеттим. Окуучуларды дагы мындан ары ийгиликтүү иштер болуп кетсин деп куттуктай кетели. Жолугушум бул айым коет. Макул. Бар болуңуз Эсенбек мырза, байланышкан үчүн ыраазычылык билдирем. Келип туруңуз. Мындан ары дагы чогуу буюрса. Келиңиз анда Кылыч агам, кезек сизде. Жалпы жолугушууларга 50 жылдык жолугушууларга арнап урдап бериңиз деди. Анан аларды куттуктап коесузбу деди. Ат баш чергесинде жолугушууларга. Андан соң биз сиздерди күтөбүз. 57-77-98 сандары кызматта 0312 шаарыбыздын коду. Байланышка чыгып, Кылыч Бекишев жана Карлыгачын койбаева эки талантка каалоо тилек узатыңыз. Жогоруда ким деди? Жумабек. Рыскелдиев Жумабек. Ошол 50 жылдык жолугушуусу кут болсун. Жалпы классташтардын 50 жашка толот, 50 жашка да толуп, анан жолугушууда болуп атканбы, ошондой? Жок, 50 жашка толбойт да, ашып кетет. 75-жылы мектепти бүтүргөндүр. Ошондой экен. Мен 50 жылда экен. 75-жылы ошол мектепти бүтүргөн бүтүрүүчүлөрдү бүгүнкү ошо жолугушуу кечеси менен куттуктап, мен бир кездерди алып жүрчү элем, анан азыр кичине текстин жаңылып калсам кечирип коюңуздар. 5-Б класс деген. Абдыманап Төрөбековдун, Жоло Мамытовдун сөзүнө жазылган, ошону аткарып берейин анда. Кирип барсам класска, сен олтурган, сен олтурган. Берки бурчта менин ордум боло турган, боло турган. Окшоп кетет ошол кез сенсиз мага. Sensiz mağa ötkün ömür bekerge kurutulgan. Ötkün ömür bekerge ay kurutulgan. O altınım men seni süyüp türümün, süyüp türümün, süyüp türümün. Süymük turgay kızganıp jürüp türümün, jürüp türümün, hey jürüp türümün. Suzun dönüp mamilen mağa gana. Başkalarga balbıldap büyüp türümün. Başka kızdı men dagı süyüp türümün. Süyüm desem men seni joldo nede, joldo nede, ay joldo nede. Öynabidin şoluktu şondo nege, ay şondo nege. Bul okuya bul işleri köp jılımurun. Hey köp jılmurun. 5-B klasta bulgun edi. 5-B klasta bulgun edi. Bu
класста болгон эди, 5-б класста болгон эди, 7-б класста болгон эди. Ey barakelli azamatsız. Kol çağlar sizge. Угу эле отургум келет. Son кереметтер Кылычбек Шабагайбыздын аткаруусунда программабызды улап бердик. 5-Б класс негизи Б класстан болчусунан сиздер Жок, мен А класс болчумун. А класс болчусуздар. Жеген Б класс болчу. Анан кошулуп калгансыздар. Ошону эстеп атпайм. Ар ким өзүнүн канчанчы класста болгон окуясын эстесин. 7 класста айтканда ошону эстедим да мен. Агай 7 класста алгачкы сүйүсүп баштаган экен жеңеме болгондо. Керемет. Сиз А класс белеңизчи, Б класс А белеңиз? класс болчумун. Сиз да А класс болчусуз. Мен да А класс болчумун. А класстардай болобу да. Негизи А класстарды макташат. А класс дегенде, А класстай болобу? Угарманыңыз бар кабыл алабы. Активистердин бар А класстар болчу. Саламатсызбы? Кандайсың Алмагүл? Жакшыбыз, өзүңүз жакшысызбы? Чынары жекем кутман күнүңүз менен. Кутмангүл Кандай жүрөсүз? жакшы жүрөсүз. Сиз канча жыл болду мектепти бүткөнүңүзгө? Мен мектепти бүткөнүмө 51 жыл болду. Оо, эң сон. Сиз 50 жыл өткөргөнүз 51 жылдар отурабыз деген биз балдар группабыз бар алдында. Эң сон. Бүгүнкү келген ырчылардын ден соолук каалайм. Рахмат. Ийгилик каалайм. Аман болсун, бар болсун, карым-качтын бүткөнүнө 30 жыл болуптур. 30 жылдыгын кут болсун, аман бол, бар бол. Бул кылычты болсо 37 жыл болуптур. 3 жылдан кийин 40 жыл болот экен. Буйрса же, рахмат. Кудай буйруса, Кудай ошого жеткирсин. 40 жыл болгондо ошондо барып классташтарым менен жолугушуп кече өткөргүлө. Буйрса. Алмагүлгө болсо 18 жыл болуптур. Сенин дагы 18 жыл бүткөнүңө куттуктайм. Кут болсун, аман бол, бар бол. 2 жылдан кийин 20 жыл болот экен. Ооба. Ушинтип эле жаркылдап жайнап эле бизге көпүрө болуп эле ырчыларды алып келип, ушинтип биздин көңүлүбүздү ачып эле жүрө бер алтын кыз. Чоң рахмат. Бүгүн болсо бүтүрүүчү болуп аткандан кийин акыркы коңгур болуп аткандан кийин өкөнү тең бирдей эле упай берип койчу алтын. Албетте. Рахмат. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз Чынары жекем. Бар болуңуз, рахмат айтабыз. Каттап койдук. Кабыл тилектериңиз кабыл болсун. Мейман бар. Саламатсызбы? Assalamu alaikum. Кош келдиңиз. Жакшы турасыздарбы? Ден соолуктарыңар Жакшыбыз, өзүңүз жакшысызбы? Алмагүл ден соолук жакшыбы? Эң сонун. Өзүңүз кандайсыз? Атыңыз ким эле? Кылычбек. Кылычбек мырза, сиз кайсы? Мен адашым келип калыптыр, адашым. Мен бул жигитте баягы ат уйкаштык эле эмес, өзүмдүн талантымды баалайм да. Рахмат. Алла ыраазы болсун. Жапар Чабалдаев, ошо Үкүев агаларыбызды эстетип унуттурбай ошо. Ден соолукта бол, Кылыч. Рахмат. Чоң рахмат сизге. Бактылуулук болсун. Карындашымды да куттуктайм, Алмагүл сени да куттуктайм. Бул майрам сонун майрам да. Ооба, сиз А класс белеңизчи, Б класс белеңиз, ошону эле айтып коюңузчу. Мен Б болчумун. Ай. А класстан Б класстан ашкандын кылып койчу да. Ошода. А класстан ашкандын Б класска берип койчу деп. Туура айтып атасыз. Ошолордун ашып келип турганда Б болуп калгам да мен. Мойдуңуз кааласа? Окууну бүткөнүмө 36 жыл болду мен. Бул майрам эмнеге айтып атам мен? Бул чыныгы баягы жалын кести, курч кести, баягы эч нерседен ой санаа жок. Ооба. Ооба, сонун бар. Сонун мезгилдеси да ушул күндөрүчү, сонун мезгилде. Ооба. Чындыгында баягы эме каалоо тилектерибиз, максаттарыбыз бийик эле, мамилебиз тунук эле, ушу жакшы күндөр болчу да. Баарыңыздарды куттуктайм. Рахмат. Ден соолукта болгула, тилеген ой максаттарыңар орунданып, кыргыз элибиз ушинтип эле чаңга бөлөнүп, ушу эки талант кыргыз элибизди ушул урматтыйга бөлөп жүрө бериңиз.
Чоң рахмат. Көтөрсөң эми добуш берип коеюн эми антип десем болбойт деп Чоң рахмат. Эй, бара келди. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Рахмат айтабыз, ыраазычылык билдиребиз, келип туруңуз. Мен быкас болчумун деп уялып айтып койгоңуз эле жакшы экен. Аны дагы класстан ашкан быкаска берип койчу деген жакшы экен. Саламатсызбы? Алло. Кош келдиңиз. Кутлануу күнүңүздөр менен. Рахмат. Карындашым. Кочкор эйкем кандайсыз? Жакшы рахмат. Мына бүгүн жакшы коноктор келиптир. Сен барыңыздар эле ушул 18, 30, 38 жылдык майрамыңыздар менен мектептиңиздер. Сизге канча жыл болду? 43 жыл болду. Оо. Барыңыз ушу чармачыл конокторго ден соолук каалайм, чармачыл ийгилик, үйлөр менен аман болушсын. Рахмат. Мен добушум кылычынын капа болбосун, карындашым. Жок. Бар болуңуз. Сизге тунук эфир. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз, байлашкан үчүн рахмат айтабыз. Эми быкас деле жакшы болгон, балким ар кимди ар кандай да, антип анан мындай тарынып калышпаспын, балким угаткандар, быкастан чыккан мындай лидерлер, булар эмне деп атат дегендейчи. Баары тамаша. Угарманыбыз биздин тамашабызга кошулуп тамашалап атпайбы, ал дагы мен быкас болчумун деп. Баары жакшы, бирок эң башкысы 5-чи быкаста окуяны ырдап бердик. Карылга чечеке. Кезек сизде эми кандай өрмөн улантасыз? Эми мен дагы жанатан бери ойлонуп отурмун. Бүгүн чында эң сонун күн экен да. Ушу күнгө туш болуп калыптырбыз. Кылычбай экен менен ушу Өзүнчө ностальгиялуу, бир сонун керемет күн болуп атат. Анан баягы эфирге келерде баягы ой тилек кыласың да. Бүгүн эфирде баягы жакшы ырдасам экен, жакшы болсо экен, эл жакшы кабыл алса экен деген баягы бүгүнкү күн ушундай бир керемет күн менен өтсө экен деп ар күн сайын эртең менен тилеген тилегимди кошо жүрөт экен. Анын керемети менен берип коет экен да. Анан бүгүн негизи кош майрам экен. Мен ушу эфириңиздерден пайдаланып, өзүмдүн бир тууган 2 агам тең 26-сында бүгүн туулган күнү. Бирөөсү 76, бирөө 78 жыл айланып келип 2 жылдан кийин ушул числодо төрөлүп калышып. Экөөңүздөрдүн ушу туулган күнүңүздөр кут болсун, 2 агам, өмүрүңүздөр узун болсун. Анан кече эле ошо улуу агам, ошо туулган күнү болуп аткан агам келин алды. Көптөн күткөн жакшылыгы болду. Ошо баардык жакшылыктар, баардык кош майрам болуп атат. Бүгүн бүтүрүүчүлөр баары мектепке кайра барып, босоголорун кайра аттап, балалык кезин эстеп, ушундай бир толкунданып жүргөн күн. Сиңдим менен күйөө балам экөө тең классташ сиздердей болуп, анан экөөнүн тең 20 жылдыгы болуп атат. Ушундай бир сонун керемет күн болуп атат. Ушунтип менен кантип куттуктабайсың, кантип ачылбайсың дегенде. Мен эми дагы деле ушу жаштык ыры менен жортоп коеюн. Эй, баракет. Кайыр гүлүңө ачкандай гүлүңдөйсүң ак маңдай гүлө бир карап отурганың одеги көгөндө чырак жаккандай чалы кайган асманы бетиндей жарыгын чачып жаңыдан чыкканы айга окшоп одеги сурмаң бар сулуң көзүңдү булум болсоң
жаштыктын гүлүн жаңыртып одеги жырга саккан багымдай экөөбүз бар жуңу Келди азаматсыз кол жаулар сизге. Карлыгачтын обаян аткаруусунда жаштык ыры деп аталган жакшы ыр ардактуу армандар программабыз улап берди. Билинбей биринчи саатыбыз соңку мүнөттөрүнө келген экен. Экинчи музыкалык саатка аттанабыз. Ардактуу замандашым НТС телеканалы жана Санжыра радиосунда кыска жарнамалык түрмөк бар. Андан соң эфирибиз уланат. Биз менен бирге болуңуз. Санжырада селкинчек, санат, ыр деп серпилет. Жаңы сезон башталды, жалпыга айтсак белгилеп. Тапшырма, суроо, жооптор таразалап эл билет. Ыр куржуну сөгүлөт, ырыстуу ырлар төгүлөт. Анда салам айтып мекенге, Санжырага төргөт. Санжырада селкинчек, санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 12-ден 2-ге чейин Санжырада селкинчек долбоору. Жаңы музыкалык саат ардактуу армандар көрүп жана угуп атканыңыз Санжыра радиосунун селкинчек долбоору. Биз болсо программабызды улантабыз. Көрүп аткандар жана Санжыра радиосу аркылуу угуп жаткандар кайдан байланыштыңыз, аты жөнүңүз ким, толук маалымат узатып туруңуздар. Биз үчүн өтө маанилүү ким кайдан байланышка чыгып жатканы. Студиябыздын коноктору Кылыч Бекишев жана Карлыгач Чыногойбаева эки талантка калоо тилектер жана ошондой эле жакшы сөздөр, анда сырткары упайлар кабыл алынат. Байланышып өзүңүздүн пикириңизди билдирсеңиздер болот. Жаңы Карлыгач эжеке мурда өттү эле. Эми угармандардын кезегин берели. Угармандардын пикирин угалы. Мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Алмагүл кандай жакшы майрамыңыз менен. Рахмат, сиздин майрамыңыз менен кандайсыз? Алдыгы кызга берип коесунбу ким эле жана Карлыгач дейт. Карлыгач. Мен деле акла сочуп мен деле кызыр болду мен бүткөн мондо. 10 жаш. Канча жыл болду? 40 жыл болду, 41 жыл болду. 41 жыл. Эң сонун. Чоңгулта бүткөн мен чоңгулта. Былтыр кызылдык болгон, былтыр майрам болгон, чоң майрам болгон. 40 жылдык чогулушу былтыр болгон, э? Былтыр болгон. Мейли барды майрамдар болсун, жакшы. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат. Бар болуңуз, байланышкан үчүн ыраазычылык билдиребиз. Пикириңиз үчүн рахмат айтабыз. Каттап койдук, дошуңуздун мейман бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кандай алмашка. Жакшыбыз, өзүңүз жакшысызбы? Кош келдиңиз. Кутман күнүң өр. Рахмат. Барыңар бүгүн акыркы коңгуроо күнүң өр менен куттуктайм. Ошондой эле мен дагы бир жылдын 30 жылдык келиним 30 жылдыктарды тосуп атат. 30 жылдыктары кут болсун, мындан ары ден соолуктары сың болсун. Өзүмдүн мектепте бүткөнүмө 54 жыл болду. Барыңарга ийгилик каалайм, ден соолукта болгула. Бүгүнкү бүтүрүүчү балдарды, кыздарды дагы акыркы коңгуроосу менен куттуктаймын. Ден соолукта болгула. Мен добушум кызга берип кой, Алматка. Макулбуз. Семинден сап жатам. Жалынды салам айтабыз семинден. Чоң рахмат, бар болуңуз. Кеми жергесинде бизди көрүп угаткан жалпы көрөрмандарга ийгилик каалайлы. Мисалы, мындан арыда келип туруңуз, саламатта болуңуз дегендей мейман бар. Саламатсызбы? Алмагүл алтынам кандайсыз? Кенже жекем кандайсыз? Кутман күнүңүз менен. Бүгүнкү майраңар кут болсун. Рахмат, сизде Кылыч куттуктайбыз. байке, айым, саламатсыз? Жакшы, жакшы. Майраңар кут болсун. Рахмат. Силерге ден соолук,
үй бүлөлүк бакыт Кылычбайке. Ау. Бүгүн менен Айка келинимдин Атай баласы 9 жашка чыгып атат. Атай. Ошо Атайга кабыл айтып жакшырыңдар деп коюңуз. Жакшы болот. Анан кызыма добушту кызым менен Кылычбайкеден ырсыранам. Рахмат. Денсаулык каалайм. Рахмат. Бар болуңуз. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуз, добушуңузду каттап койдум. Рахмат айтамын сизге. Келиңиз андагы кезек сизге келди. Экинчи саатыбызды жакшы менен кайрадан сиз баштап бериңиз. Андан соң каармандарды катарда күтөбүз. Мектепте активист балдар өзүнчө бир жанагы класста болот го. Класском, тазалык анан бөлүп коюшат го ошондой. Ошондо сиз ким болгонсуз? Класскомдо болгом. Класскомдо болгонсуз. Бир жыл класском болдум. Анан эми убактым болбой калганына байланыштуу башка өткөрүп бергем да. Канчанчы класс кезиңизде класском болдуңуз? 6-класска дейм. Класс ошондо. Эң сон. Сиз чыгарылгачы же? Староста деп койчу эле бизде. Ошо класском деп. Андайда болдук, санитаркада болдук, пионер көдө өттүк, пионер бойдон калганбыз биз. Эң сон. Келиңиз. Эми жогоруда жана уулун Атайым дедиби, Атайдын ошо 9 жашка чыгышын куттуктап жана жалпы эле ошол бүтүрүүчүлөргө арнап Атай атабыздын жаштарга деген чыгармасын окуп берген. Булбулдар гана сүйөт жаштарга арнап чыгарган мындай шайырды жырган күндөрдүң эй күндөрдүң о күндөрдүң эй жаштыкты гана кандай жакындап чалмаң асанарда кантем жазгы бир тайдай ойнойсуң ойнойсуң эй ойнойсуң ай ойногон гана күлгөндө ойнобой гана жаштары жүрөбү оюнда сырынан айтсам деп жаштын ошондо болот тилегиң ай тилегиң о тилегиң ай малды бир ганадан туду жерибиз жигити шайыра кыз алтын мындай кутманды кыргыз элибиз ай элибиз о элибиз ай
баракелди, азаматсыз, кол чабуулар сизге керемет аткаруу мыкты. Кылыч Бекеш Багаевиз аткаруусунда атай атабыздын жаштарга деп аталган керемет ыры. Келиңиздер эми угармандардын пикирин угуп алалы. Байланышка чыккан мейманыбыз бар. 577798 мейманыбызды төргөткөзөлү. Саламатсызбы? Алло, кандай жакшыбы? Жакшыбыз, өзүңүз жакшысызбы? Кутман күнүңүз менен. Жакшы, жакшы. Өзүңө да келип Сонун. Бүгүн жалаң классташта берип аткан турбайсыңарбы? О да, сиздин бүткөнүңүзгө канча жыл болду мектепте? Меникине 57 жыл болду. О, атыңыз ким эле кайым? Сиз жаңы талаптыкмын Абжабар байке. Абжабар байкем, келиңиз. Экен кел дегенде Мустафанын сүйлөп калат эмеспи? Өзү жаңы талаптык, тагыкеле радион булат кылат. Ошо биши өкмөт чогултурчубуз партада. Ошо бишинин ден соолугуна арнап алдык баламды ырдатып коесуң азыркы балдардан. Мен ошол балама берейин голосту. Жаңы талаптан сүйлөп атабыз. Бар болуңуз. Жаңы талапта сиз бизди көрөсүзбү же угасызбы? Көрөм да мына радиондо коюп койгон, телевизордо көрүп, баарыңыз көрүп отурбайбы үшөөбүздөн. Интернет аркылуу көрөт экенсиз демек, э? Ооба. Ай, азаматсыз. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Жаңы талап жергесинде Нарын областынын Нарын районуна караштуу Жаңы талап айылындагы көрөрмандардын бардыгына ийгилик каалайлы. Бар болуңуздар. Бизде болсо мейман бар. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Үналыңыздын үнүн азайтып алыңыз. Же сыналыңыздын үнүн жаңырып атат. Алло. Саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен. Саламатсыңарбы? Кош келдиңиз. Бүгүнкү алып келген ырчыларың аябай сонун. Таланттарына таажим, сага ден соолук, аларга чын ден соолук каалайм. Ой, рахмат сизге. Каалоо тилегиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздин атыңыздан 2 талантка тең бирден упай каттабасам болбойт. Анан толук маалымат уга албай калдык, себеби бирдиги төнүп калды окшойт угарманыбыздын. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Кандай? Жакшыбы, сөзүңүз жакшысызбы? Жакшы, ден соолук. Бердибек байкемдей болобу? Кош келиңиз. Жакшы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Бүгүн да жакшы таланттарды алып келдиң. Таланттарына таажим. Бул кылычты болсо такай жолуктурам Сүйөтмарияга барганда. Кайын деп коем да, кайын. Карап болсо чоңоп калды. Ошондо 68-жылы эң аңганы унутпайм да. Колдордо бактыр. Толтура экен да. Кайсылырды? Комуш эткенер Чабалдай чапар. Чапар Чабалдай. Ошондору андан бери ырдап коя. Жакшы болот. Илаттуу болгула. Рахмат, айтканыңыз келсин. Жерге жеткиле. Бердибек байке, сиз А класс белеңиз же Б класс белеңиз? Менде А класста. Ойбай, А класста болобу, э? 60 жыл. Биздин классташ келди. 60 жыл болуптур. Агай, өзүңүз мугалим катарында эмгектендиңиз, канча класс бүтүрдүңүз, класс жетекчи болуп? Мен өмүр бою 46 жыл мугалим болуп иштедим. Кылычка айткам, кылыч. Билем. Жана өскөн, тиги жаш күндөр окусун да биз. Эң сонун. Бар болуңуз агай. Давай, жакшы. Добушуңуз кимге болду ошондо? Рахмат. Бар болуңуз. Каттап койлук добушуңузду, байланышкан чыдашыңызды билебиз. Кылыч агабыздан ыр сурандыңыз. Кылыч агабыздын тааным жакындан билем деп атасыз. Добушуңузду Кылыч Бекеш каттап коеюн. Рахмат айтам. Бердибек агам, келип туруңуз. Класс болчубуз дейт. Келиңиз анда кезек сизде агай. Ой, агай жаңы эле болду. Жаңы айтадым э? Сиздерден скоро. Суранайын деп аткам, өзүң дагычы. Жок. Узбайлы. Регламент берсинде. Анда мен жалпы угарманыбызга Нарындан жазган салам катарда. Жаш элек шаяр шаттанган алыска сапар аттанган
барын қалағай ойымда сенсің садағай жүзімдей бышқан мөлдіріп ай жүзіңден жаным сарағай бір букет гүлі сонылған бүйіті күшкі қапталған саламат есен барғын деп ай ұзатып қалдым вокзалда қараған менен көрінбей қапқайда қалды қараның елестеп бір оқ сүйкімдің ай жару кер жал жамалың ойласам болам көңіл шат көрінсе деймін қайрабат театр ашып жатқанда ойнарындан жазған саламға ойласам болам көңіл шат көрінсе деймін қайрабат театр ашып жатқанда ой нарындан жазған саламға Эй, баракелди, азаматсыз, қол жаулар сізге. Нарындан жазған салам қатшы болса, дағы бір аталышы сағынғанда, ардақ тормандар, қарылған үшін ғой бөбен атқар осында жаңырды. Улантамыз программабызды мейман бар бізде байланышта. Саламатсыз бі? Саламатсың байлан аян ау. Hoş geldiniz апа, қандайсыз? Жақсы, денсаулықтар жақсы. Бары сонун, құтман күніңіз бе? Барыңарға тұнық есір. Бүгінгі деген ақырқы қоңғырау деген неберелерім, жиендерім 11-де бітіп атат, ақырқы қоңғыраусыменен құттықтап ұрдап қойсын. Мақұл. Алмагүл. Санжыраны аябай жақсы көріп қалдым. Жұмғалдық апаң, мен Бишкектен көріп атам. Баягыны қуатты кешіпті билет алып, аны көріп келдім. Құттықтайыз. Жақсы көріп келдіңіз бе? Жақсы болды. Анан А класс, Б класста оттасығар, мен Б класстан оқыдым еле. Ең жақсы. Анда 13 класс болшы, үткені өскі 53 жыл болып тұр. 72 жылы бүткен. Қайсыл мектепті бүткенсі шында? Жұмғал районынан Қайырмарта беттебет. Анан кейін анда ұрышар елек А класс, Аңқо, сабақтан жалпо деп. Б класс білімді жүргені көңілді деп, үшінті бұрдап, бірі-бірі сыймағыл келек. Осының барын ойлап отырам, асыр Б класс, А классы. Қылыстағы, қысымдағы аябай жақсырдасат екен, қысымдың үйінің бұс қалежемдей бар екен. Қылыш андамеш бетер жақсы, мүмкіншілік болса өкөне бірден беріп қой. Мақұл. Етіміштегі апаңмын деп, өмірлі бақсылы болғыла Баракелде айтқаныңыз келсін. Рахмат, бар болыңыз жа. Денсаулықтарыңыз. Небере чөрөлөрүңүздүн бүтүрүү кечеси болуп аткан экен, неберелердин деди. Куттуктайбыз. Ачык жол болсун, кең келечек болсун. Рахмат айтабыз, ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуз, тобушуңузду каттап койдум. Микрофонго бирден упай. Саламатсызбы? Алмагүл, саламаттылык. Кандайсыз? Кош келдиңиз. Мен Бишкектен чалып атам.
Нарындык Калча эжем. Калча эжемдей болобу. Калча эжекем канча жыл болду мектепти бүткөнүңүзгө? Мектепти бүткөнүнө 57 жыл болду. Атагы чыккан Чыкалов атындагы мектепти бүткөм. Айтылуу Чыкаловдон бүткөн турбайсызбы? Ооба, Чыкаловдон бүткөм, ооба. Бүткөнүмө 57 жыл болду. Ошо Алмагүл, сага бекем ден соолук, узун өмүр. Үй бүлөң менен аман эсен бол. Чоң рахмат. Экөөсүң укмушсуз айт экен. Анан мен эми мырзага берип коеюн. Рахмат. Сулгуз капа болуп отур. Рахмат. Бар болуңуз. Мектепте жакшы окугансызбы? Ооба, жакшы окугам, жакшы бүткөм. Жогорку билимим бар. 20 жыл Нарын областтык Народный контроль комитетинде кичинекей инспектордон заводделга чейин көтөрүлүп иштеп, анан ошол жактан 92-жылы Народный контроль жоюлуп калганда, анан пенсияга чыккам. Эң сонун. А класс белеңиз же Б класс белеңиз? А класс. А класс, ошо билдим да, деп эле. Б класстар бизди көрө албайт. Бар болуңуз. Жөнөкөй инспектордон көтөрүлдүм дегенде эле А класс окшойт дедим да сизде. Рахмат. Азыр болсо эми бизнес вуменмин. Жашырым болбосо эмне бизнес кыласыз? Кандай деп айтсам, эми Нарындагы универмагты билесиңби? Алмагүл. Ошонун маңдайында 2 этаж особняк бар. Ошо экини Билайнга арендага берем 17 жылдан бери. Эң сонун. Жолдошум экөөбүз классташ болчу, сен мени элдер кечирип койсун. Жолдошум экөөбүз классташ болчу. Анан кийин ортолукта 2 кыз бар, анан 2 кызым 2-чи класс бүткөндө эле инфаркттан каза болуп калган. Артагайлуу. Мындай экен Алмагүл, Аллах таалам бир жагынан алып койсо, бир жагынан берип коет экен. Мен эми кыйындыгыман жана 2 этаж үйдү салган жокмун, Аллах таала мага калп берди да. Мен Аллах таалама 1000 мертебе шүгүр, 1000 мертебе ыраазымын. Бар болуңуз. Азаматсыз. Рахмат. Менин туугандарым Жамбылакта жашайт. Жамбылактай болобу? Ооба да. Бар болуңуз Калча эжеке. Рахмат айтабыз. Рахмат. Байланышка келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жамбулак бул мен төрөлгөн айыл. Мен мектепте ошол Жамбулак айылындагы Абыл Касым Чутакеев атындагы орто мектепте аяктагам. Ошон үчүн угарманыбыз ошо Жамбулак деп айтып атат. Мейманыбыз бар, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Биз сизди угатабыз. Айбай дардам атат. Саламатсызбы? Мен де ооруп калдым. Алло, эжеке, угатам сизди. Мейлигиле. Ардактуу угарман, аябай даярданып алып анан бир калыстап кеттиңиз. Дагы бир угарман кабыл алып коеюн. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Алматыдасыңбы? Ооба, өзүңүз жакшысызбы, келиңиз? Жакшы. Кош берейин дегем. Жакшы болот, атыңыз ким эле? Атыңыз ким эле, кечиресиз? Гүлмира. Гүлмира эжекем, кандай жүрөсүз? Жакшы. Канча жыл болду мектепте аяктаганыңызга? 40 жыл болду. Эң сонун. Ошо. Эжебиздин үнү карабаптыр. Гүлмира эже, үнүңүз жаш кыздыкындай деп атат, кылышпай экен. Ошо, добуш берейин дейм. Айымга. Рахмат, бар болуңуз, ыраазычылык билдиребиз Гүлмира эжеке. Байланышкан үчүн рахмат айтам, добушуңузду каттап койдум. 13 саат 28 мүнөттө программабызды улантабыз. Ырдоо кезеги эми Кылыч агамда. Кеңиз Кылычбай эке. Наконец-то Жогоруда көп адамдар сурап кетишти окшойт, ошо Нарын тараптан көп чыкты. Биздер ошо жакында 3 топ Нарын тарапка барып концерт коюп келдик. 2 күн кошуналар деген. Абдан жакшы кабыл алышты. Ошо жакта сагыныптыр да, айылдыктар аябай сагынган экен. Аншлаг болду 2 күн театрда. Нарын деген шаар Кылычбай эке. Жок, айылдан келишти көпчүлүк. Айылдан келип көрүштү. Ошо сиз айылдыктар десеңиз.
айдан абдан сагынычтыр. Ушу суранып дагы бир күн койбойсуңар дейт. Анан биз кем регламент боюнча 2 күн болуп калды да. Анан дагы буйрса да барабыз деп. Жо нарын барып концерт коюп келдик, бирок нарын айылдыктарды отпайбы, айчы ошончо айтып атам да. Нарын шаардыктар. Азыр Кылыч ага. Алы биз ат башынан Акмустан шаарчасы деп айтышат, ошондуктан тарынып калбасын деп атпайм. Айтсам, ошо нарын тарапка бара элек болчумун чында. Биринчи жолу барасызбы? 2 жолу ошо бир себептер менен бара албай калгам да, жумалдан ары өткөнөбүз. Анан өнүгү бар экен абдан. Шаар кооз экен, жери абдан кооз экен дегенде. Ошол жакшы кабыл алышты. Театрдагы абдан жакшы экен. Анан эми ошол жогорку. Азыр бизге жарнамага убакыт келип калыптыр. Кылыч ага, сиз күйлөп туруңуз комузуңузду. НТС телеканалы Санжыра радиосунда кыска жарнамалык түрмөк бар экен. Андан кийин анан эфирибизди улантабыз. Көрүп жана угуп жаткан жалпы угармандар, кыска жарнамадан кийин биз сиздерди күтөбүз. Биз менен чогуңуз. Санжырада селкинчек, санат ыр деп серпилет. Жаңы сезон башталды, жалпыга айтсак белгилеп. Тапшырма, суроо, жооптор таразалап эл билет. Ыр куржуну сөгүлөт, ырыстуу ырлар төгүлөт. Анда салам айтып мекенге, Санжырага төргөт. Санжырада селкинчек, санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 12-ден 2-ге чейин. Санжырада селкинчек долбоору. Ардактуу көрөрмандар, программабызды улантабыз. Көрүп жана угуп атканыңыз Санжыра радиосунун селкинчек долбоору. Келиңиз, катарыбызга кошулуңуз, биз менен чогуу болуңуз. Ырдоо кезеги Кылыч Бекешев агайыбызга келели. Биз жарнамадан соң улантабыз дегенбиз. Келиңиз агай, кандай ыр менен угайсыз? Жогоруда аталган ошол суранган ормандарга жана Жапар агабыздын ырларынан деп суранган кетпек, ошол репертуарынан аткарып берейин. Сооронбай Жусуевдин сөзүнө жазылган, Жеңишбек Шамшиевдин «Карагым келе тансайын» деген жазылган. Эй! Жамалың айдай жайнаган, жаныңдан чыкпай айланам. Жулугуп азыр куштусун, жолуккум келет кайрадан. Жолугуп эмеле куштусун, жолуккум келет кайрадан. Жодурап күлүп койгонуң, жаныма медер болгонуң. Үйсүң дан ичини жылмайып, күлкүңө сенини тойбодум. Үйсүң дан ичини жылмайып, күлкүңө сенин тойбодум. Сөзүңө такыр камбадым, сөзүңдөн такыр тамбадым. Сүйлөгөн сайын кайрадан, сүйлөшсөк деймини жалжалым. Сүйлөгөн сайын кайрадан, мен сүйлөшсөк деймини жалжалым. Күн сайын жаңың ай сайын, күн сайын жаңың ай сайын. Карасам жодур көзүңдай, карагым келе тансайын.
қарағым келе тансайын, қарасам мөлдір көзіңді, ай, мен қарағым келет ансайын. Ей, бара келді, азаматсыз, қол чаулар сізге. Қарағым келе тансайын, керемет чығарма Кылыч Бекешев ағайымыздың атқаруысында ардақтар мандары 10:38 минутта. Осы программамызды улантабыз 57-77-98 сандарын теріп байланышқа шығып, эки талантқа өзіңіздің пикетіңізді, қалу тілегіңізді, жежен ғана доғышыңызды ұзатам десеңіз, анда линиямыз бош, байланышқа шыққан кейінгі мейманымыз бар. Саламатсыз ба? Алло, мен Бишкектен табылды. Табылдағым қандай жүресіз, ден соңыз жақшы ма? Жақсы. Майрамыңыз менен. Сізге қанша жыл болды мектепте аяқтағаныңызға? Сыздан ашып қалды. О, жақсы. Ой, ем 6 жылда жылғалы деген бұл ақылқы зонық дегенде. Давай қыстан тағды тепсіз аябай. Ой, соның су болса, разықдай қандай осыған. 6 жылда ден қыстан сатты ұстыда. Бақсы болды, сонда сағаттық барыптың. Тауылдаға манан келіңіз, доғышты кімге өресі? Доғышты бекішіп өреміз. Бар болыңыз. Рахмат. Чоң рахмат, 40 жылдан ашып қалды мектепті бүткөнүмө деп атат ағайыбыз. Бар болыңыз, рахмат айтабыз, келіп тұрыңыз. Кейінгі мейман бар, саламатсыз ба? Алло, саламатсыздар. Жақшыбыз, өзіңіз қандайсыз? Алмазгүл қандайсың? Ең соңы, жақсы жүресіз бе? Мен да неберелерім 10-ды, 11-ді, 9-ды өтіп атшат. Оларды да құттықтайын. Сілер заман есім болғыла, мен соқты олғыла. Менің бүткөніме 50 жыл болып қалды, ел бұйырса. О. Классташтар группасы жоқ па сіздерде? Иә. Классташтар деген группа бар ба азыр? Жоқ, классташтарыз кішіне жөнірек болып қалып, ешкім ұйыштырбай қалды да. Б класс бөліңізші, А класс бөліңіз. А класста. А класс өттім. Азыр деле кеч эмес, уюштурбуз. Сіз ұйыштырбайсыз ба? Ай, классташтар қайдасыңар деп. Қайдасыңар деп барсақ, қайылға барсам таппай қалам. Тақайлы. Отто мектебінен бүткөн нарындан. Жақсы бары бұйырса, неберелерім бүтіп атат. Барыңарға ден соғылық қалайын. Уылыма берем. Рахмат. Доғышымды өмірлі болғыла, талантыңар ташқындай берсін. Дайым оғам, бирок чыга албайдым тақай. Аман болғыла, алмагүл өзіңдағы ден соғықта бол. Рахмат, бар болыңыз. Сіздағы ден соғықта болыңыз, неберелеріңізден жолдары шыдыр болсын, кен келечек қалайбыз, ақ жол қалайбыз, игіліктүү оқусын аяқтап, келешектегі жолдары даңғыр болсын дейлі бар болыңыз. Мейман бар, саламатсыз ба? Алло, саламатсыздар, Санжыға. Қош келдіңіз. Қандайсыз, құтман күніңіз менен? Жақсы, қандайсың, жақсы, майрамыңар менен бар. Рахмат, сіздің майрамыңыз менен. Біз мектеп күндөрүз эстеп жыргап атабыз, сизчи? Биз менен кошо эстеп атасыз ба? Ооба, мен де жантан бери жолдо жүрүп баарын угуп келдим. Рас бүгүн жакшы суроо коюп баарын ким кайсыл экенин билдирип берип атасың. Эмне болот? Сиздин атыңыз ким эле агай? Менин атым Улан. Улан мырза. Сиз кайдан бүткөнсүз? Мен өзү Кошкар районунан бүткөм. Мектепте, канча жыл болду? 39 жыл болду. Эң сонун эмдиги жылы 40 жылдык болот экен буюрса, Кудай буюрса, эмтен даярдык башталды. Бүгүн дагы буюрса жакшы майрам болуп, жакшы да ырчылар кетип, кылыч түшүмөн менен тең болуш керек эле деп болжоп жүргөм, ошо ойлогондой эле экен. Эмне дейсиң, буга чейин дайым эле кылычка берип, кылычты көп эле жерден көрүп жүрүп, көп эле добушубузду бердик эле. Бүгүн да жакшынакай сулуу келип туруп, чынында биринчи көрүшүм. Сулууга берип коеюн мен. Сулууларды көргөндө ошентип кетесиз, Сулууларга суктанууга акым бар болсо дейт. Жакшы. Бардыңар майрамыңар менен аманчылык, ден соолук, ишиңерге илгери болсун. Айтканыңыз келсин. Мамлекет наамдарда Кудай буйрса силерди да айрыбай чоң. Айтканыңыз келсин. Наам буйрсын жакшы. Аманчылык тилтоктогу. Рахмат айтабыз, ыраазычылык билдиребиз. Айтыңызчы, А класс белеңизчи, Б же В, Г? Жок, бизден айыл кичинекей, бизде бирден эле класс болчу. Бир эле класс болчусуздар,
эң жакшы. Бар болуңуз. Рахмат айтабыз. Ыраазычылык билдиребиз, келип туруңуз. Программабыз уланталанда. Келиңиз Карлыга чечекем. Кезек сизде. Кылыч агам жакшылыгынан кийин кандай ырдайсыз? Кичинекейибизден биз радиого кулак түрүп, ырларды ошо радиодон угуп үйрөнгөнбүз да. Ошол чоң сабак болчу экен, Кылычбай. Ооба, сөзсүз. Анан мен баа окуп жүргөн кезде ошо Кылычбай келер уже эрезеге жетип, агай болуп калган кездери, залкарлардын жолун уже жолдоп калдыңыз сиз азыр мынакей. Орун басар болуп артынан келе атасыз. Нечен деген залкар агаларыбыз, эжелерибиз өттү дегендей. Анан ошол кезде багы кулакка сиңип калган ушу элдик ырлардан азыр мынакей Кылыч агаман угуп, ошо Чабалдаев агабыздын өзүндөй кылып агабыз радиодо окусаңыз эми бүгүн жанынан ошондой ырдап аткан агайдын ырын өзүнчө кылып атасыз. Куруп мындай маңдайында отуруп өзүнчө бир толкунданып, мындай сүрдө болот экен агай да. Анан бар болуңуз агай. Өмүр жашыңыз узун болуп, сиздерди көрүп биз да өсүп келели артыңыздардан. Аны ошо бала кезде уккан ушул мыскал апабыздын, эжебиздин ырларынан Кызыл гүл деген ырдарды Kızıl gülü caynağın Cemin bulbul bakta sayrağın Sen bar bana min banar Carığına gana dizen o Kılçayıp bulbula konuğa Ce kızı kat kızıl gülünü Buralıp bakta sayrağan bulbuldun ağana mukamu Bar çakta sen büyüttü boygo tarkatpay buralıp bakta sayrağan bulbuldun ağanan ünün oy çarçatpada çarçatpay Buralıp baktani sayrağan bulbuldun ağanan ünün oy Çarçatpada çarçatpay Ey barakeldi azamatsız kol çalın sizge. 13:47 ардактуу ормандар 57-77-98 сандарын терип байланышка чыгыңыз. Программабыз жыйынтыктарына аз эле мүнөттөр калды. Азыр жыйынтыктоочу ырды Кылыч агам ырдап берет. Ага чейин угармандардын пикирин угуп коелу. Бул күндүн эсебинен байланышка чыккан соңку 3 угарманыбыздын пикирин кабыл алсак, саламатсызбы?
саламатсызбы? Кош келдиңиз, кандайсыз? Жакшы, өзүңөрдө кандайсыңар? Бүгүнкү майрамыңар кут болсун. Рахмат эжеке. Бүгүн деген мен өзүм атым Салтанат, мен Московский райондо Акбашат деген айылда 82-жылы мектепти бүтүргөм. Быйыл 43 жыл болду. Эң сонун. Анан мен биринчиден ошо жалпы бүгүнкү бүтүрүүчүлөрдүн баарын тең майрам менен куттуктайм. Андан кийин өзүмдүн 82-жылы бүтүргөн Акбашат айылындагы Карл Маркс атындагы мектептин бүтүрүүчүлөрүн, классташтарымды куттуктайм. Биз быйыл баарыбыз тең 60ка чыгып атабыз. 60 жылдык өткөрүп атабыз. Эң сонун. Ар бир айда, ар бир эмеде жакшы күндөр өтүп атат. Кубанычтабыз. Жалпы бүтүрүүчүлөрдүн баарына тең ден соолук каалайм, аманчылык каалайм. Ушундай жакшы күндөр көп болсун. Кыргызстаныбыз өсүп өнсүн. Жаштар, биздин аркабыздан келаткан жаштар келе берсин, бүтүрө беришсин. Жакшы маалыматтар болсун, жакшы ийгиликтер болсун. Айтканыңыз келсин. Жалпы бүтүрүүчүлөрдү бүгүнкү чоң майрам менен куттуктайм. Алмагүл сага дагы чын ден соолук, чоң рахмат. Үй бүлөңдө бактылуулукту каалайм. Кыргыз элинде тынччылык болсун, барчылык, токчулук болсун. Бүгүнкү майрам баарыбызга кут болсун. Айтканыңыз келсин. Неберелерибиз чоңоюп атат, алар дагы бүтүшсүн. Кыздарыбыз чоңоюп атат, алар да бүтүрсүн. Деги эле кыргыз элинде баардык жакшылыктар, көп жакшылыктарды каалайм. Баарыңыздар аман болуңуздар. Айтканыңыз келсин. Атыңыз ким эле эжеке? Салтанат, менин атым. Мен Бишкектен чалып атам. Салтанат эжекем. Добушуңузду кандай кылалы анан? Иә. Добушту кандай кылалы? Добушумду мен могу кызга берип коеюнчу. Макул болсо. Соң мырзайт. Бар болуңуз. Чоң рахмат Салтанат эжеке. Өрчүга дагы каалоом бар, буларга дагы ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Деген өчүн бар болуңуздар, семьяңар менен аман эсен болгула. Баардык жакшылыктар алдыда боло берсин. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин. Жакшы туруңуз, сиз дагы рахмат айтабыз. Кандай жаш курак сонун, мисалы үчүн Кылыч агамдын жаш курагы дегенде мына 50 жыл болду мектепти аяктаганга, 40 жыл болду деп аткандарчы, 37-40ка жакындап каласыздар. Аз балдар чоңоюп, ошол классташтар деген группалар менен бири-бири менен жазышып, жолугушуп жыргалда. Биздин возраст таталыраак да. Бала чакалар майда дегендей. Мейман бар, саламатсызбы? Алло. Кош келдиңиз. Ой, кош келдим. Алмашка саламатсызбы? Шайлоо апам, кандайсыз? Ой, ден соңуңуз жакшыбы, жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, баары жакшы. Кудайыма шүгүр болсун. Өзүң жакшы жүрөсүң ба? Сонун. Биринчи жолуккандыгым үчүн 5 бооң бек болсун. Рахмат. Ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Кайда жүрөсүз көрүнбөй? Ошону айтпайсыңбы? Больницада ооруп калып, Бишкекте ооруп калдым 2 айдан бери. Оорубаңыз, ден соолукта болсун. Оорубайлык. Өзүңө да чоң рахмат. Анан бүгүнкү жаңылыгы алып эле мен дагы сүйдүп калайын деп атам. Менин дагы бүткөнүмө 42 жыл болот экен. В деген классты бүтүпмүн. В класс келе. Өзгөчө, сиз бүгүн өзгөчө болдуңуз, В класс. Басымдуу бөлүгү бүгүн А класстары чалды, бир эле Б класс чалган. Анан ошо баягы эле радиону, телевизорду радиого коюп, өзүмдү угуп турам, жаңы кошулдум, ыраазымын. Абдан жакшы инсандар келипти. Добушумду кызыма берип коеюн. Аман болгула, эчигиңер тынык болсун. Ошо. Турам жок Алмашка? В классмын дедиңиз, 40. В. Канча жыл болду дедиңиз мектеп бүткөнүңүзгө? 42 жыл. Шайлоо апа, мектепте активист болсоңуз керек, Кандай? Активист болсоңуз керек мектепте. Жок. Артта калган жокмун, алдыга болот. Ортодо. Ортодо жүрөйм. Ортоңку партада отурчу окшойсуң да? Экинчинин астында отурчумун. Ошондой окшойсуз, байкадым. Орто сарлар ошондой болот го, экинчи партанын орто жонуна отурат. Рахмат, бар болуңуз. Байланышка келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Добуш кимге дедиңиз? Карлыгаш эже. Рахмат, ыраазыбыз, рахмат айтабыз. Сиз канчанчы партада отургансыз агай? Мен алдыңкы партада отурчумун. Биринчи партанын биринчисинде. Сизчи Карлыгаш айым? Мен дагы алдында отурчумун. Себеби? Алды жакшы. Алды жакшы. Анткени активист болчумун дебейсизби? Жакшы. Анда эметанан бирок кийин баягы 8-чи
9 класстарда уже мет кылып Артка кетип баштадыңыз, э? экинчи Артқа качып. алмашып отура берчүбүз да. Эң сонун Шайло апам күлдүрүп атпайбы, экинчи партанын ортосунда отурчумун деп. Чын эле орто окугандар экинчи партанын ортосунда окучанан окуусу келбегендер эң артка отурат, окуйм дегендер алдына отуруп алчу элек го. Алдын эле ушундай болуш керек менимче. Сонун күндөрдү эске салдык, ардактуу армандар. Бүгүн 26 май, дал ушул күнү мектепти бүтүрүп жаткан жалпы бүтүрүүчүлөрдү Санжира радиосунун жамааты, НТС телеканалынын жамааты чын дилден куттуктайт. Жолуңуздар шыдыр болсун, келечегиңиздер кең болсун. Ар бир окууну бүтүп аткан окуучунун тилеги келечекте жакшы ийгилик жаратам деген жакшы тилектеринин баардыгы орундалсын. Кыргыз эли үчүн кызмат кылып, жакшы ийгиликтерди багынтышыңыздарга тилектешпиз. Ал эми 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык, 40 жылдык, 50 жылдык деп окууну бүткөндөрдүн баардыгына чогулуп аткан жалпы жолугушуучулардын баардыгына да салам айтабыз. Ийгиликтүү өтсүн жолугушуңуздар, жакшы өтсүн, кубанычтуу өтсүн. Санжира радиосунун жамааты сиздерди чын дилден куттуктайт дагы. Кылыч агамдын жакшынакай ыры менен жыйынтыктайт. Келиңиз, жалпылар бүтүрүүчүлөргө арнап бир сизден 2 куплет жакшы чыгарма болсун. Жакшы анда ошол Улуу Залкар атабыз Муса Баетовдун Окудуң борбор шаарынан деген жакшынакай чыгарма. Келди, азаматсыз кол жаулар сизге керемет. Ардактуу армандарым, мына ошентип селкичек долбоордагы соңку мүнөттөрүндө келип жеттердиден бери биз менен чогуу болуп, ой пикир бөлүшүп, бүгүнкү маанайга кошкон жалпы угармандарга, көрөрмандарга жамаатыбыздын атынан ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, тилектериңиздер орундалсын дейли. Жыйынтыкты чыгаралы. Угармандардын колдоосу менен Кылыч Бекешев агайыбыз бүгүн 10 упайга ээ болду. Ал эми Карлыгачын Койбаева жекебиз 15 упайга ээ болуп, программабыздын жыйынтыгы аталды колчалар болсун. Албетте бүгүн майрамдык маанай, кеп жеңилүүдө эмес, албетте жакшы ырларды ырдап угармандардын көңүлүн көтөрүү, Анан бүгүн Карлыгач алгачкы ирет келип калыптыр, көптөн бери көрүлө элек мындай ырчыбызды кош келипсиң, мындан ары ырдап тур, келип тур деген таризде сизди угармандар колдоп беришти. Мындан ары көп келип туруңуз, чыгармачылыгыңызда дагы ийгиликтер боло берсин. Эми айым киши үчүн, айымдар үчүн чыгармачылык менен үй бүлөнү бирдей алуу чынында кыйыныраак, оорураак, чын эле көптөн бери көрүнбөй кеткен Карлыгач экебиз.
эжекебиз, анан мындан ары көп көрөбүз деген үмүттөбүз. Мына Рахмат, Алмагүл. Кылыч агам Санжыра радиосунун эл артисти угармандардын алдында. Сиз жок эле дегенде эмгек сиңирген артисттин эл алдында алыңыз угармандардын алдынан. Келиңиздер, эркин микрофон сиздерге. Келиңиз байке. Жакшы. Эме рахмат Алмагүл. Бизде ушул кыргыз эли менен башка жакта чет элдерде угат экен. Ошолор менен байланыштырып бизди алтын көпүрө болуп берип атасыздар. НТС каналына чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем. Жогорудагы бизге дагы колдоо көрсөтүп, ошол канча жыл бүтсө, канча мектепте канча жыл бүткөндөрдүн баардыгын айтып атышат. Ошол А класстарга салам айтам дегендей. Анан жогоруда да ушул Карлыгач карындашымды мен баягы интернет желесинен көрүп жүрчүмүн чындыгында. Мен баягы сүйүнткөнү баягы ушул элдик ырларды ошого басым жасачысың да, үйүңдө ошого төп келет да. Мен да ошол азыр эфирден пайдаланып айтып кетейин, ошолорду көбүрөөк аткарыш керек. Жанагы оригиналына, баягы түп нускасына көбүрөөк кайрылыш керек да. Мен да ошол чоо бир коллектив болгон экенбиз, буюрса куттуктайм. Ийгиликтер болсун, алдыда чоң давандар бар дегендей, ал жерде залкарлар иштешет көбүнчө. Ошолордон дагы баягы таалим аласың буюрса алдыда. Ошол ийгилик каалайм. Рахмат байке. Кыргыз элинде тынччылык болсун, асманыңыз ачык болсун, эфириңер тунук болсун. Сага да ден соолук каалайм, Алмагүл. Рахмат. Айтканыңыз келсин. Келиңиз Карлыгаччы. Биринчиден ошо сиз айткандай биздин үнүбүздү эфирге жаңыртып аткан ушу жалпы жамаатыңыздарга ийгилик болсун, ийгиликтин деген баягы кечи дагы болбойт, эртеси болбойт, ар дайым бирге жүрүш керек да, экөө теңчи. Ийгилик коштоп жүрсүн. Оорубаңыздар. Бешик Боңбек болсун, бүгүн угуп атам чын эле. Рахмат. Бөбөгүбүз жакшы чоңоюп, аман эсен. Ал дагы өзүңдөн баягы таланттуулардан жугуп отуруп, биз күтөбүз кыргыз элинде келечекте дагы биз сыймыктанган чоң талант келатат окшойт. Элдик адам чоңоюп келатат окшойт. Бар бол үй бүлөң менен Алмагүл. Кылыч байке сизге чоң рахмат. Эфирдин башында да жакшы куттуктооңузду арнадыңыз. Мен үчүн бүгүнкү күн сиз менен бирге бир ушул жерге келип үндөш болуп отурганыма абдан кубанып, ичимден жетине албай отурамын. Сиз да бир Залкар агайыбыздын окуучусуз. Мен дагы бир агай Болотов агайды окуганмын. Сиз болсо Үкүп агайыбызды. Мен дагы сизден сабак алдым. Мынакей мезгилдер алмашып келип отуруп, мынакей бизди кайра эле бир нукка, бир эмеде салып кездештирип отурганына мен ушунчалык ыраазымын байке, бар болуңуз. Ошол эл жеримде тынччылык болсун. Анан сиздин үнүңүз, биздин үнүбүз жаңырып эле эл ичинде жүрө берелик. Рахмат. Айтканыңыз келсин, чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу угармандар, көргөнүңүз НТС болсо, укканыңыз Санжыра радиосу болсун. Атымыз Алмагүл, сиздер менен бул күндө сенен коштошом. Жаңы саатта амандашабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Санжырада селкинчек, санат ыр деп серпилет. Жаңы сезон башталды, жалпыга айтсак белгилеп. Тапшырма, суроо, жооптор таразалап эл билет. Ыр куржуну сөгүлөт, ырыстуу ырлар төгүлөт. Анда салам айтып мекенге, Санжырага төргөт. Санжырада селкинчек, санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 12-ден 2-ге чейин Санжырада селкинчек долбоору.